эл аралык деңгээлдеги баягы англис тилиндеги ньюсрумга иштеген адам чындап эле мындай сүрдүү болуп атат. Менин абалымда иштөө өтө кыйын болчу. Меникинде өзгөчө баласы бар менен иштөө өтө кыйын болчу. Анан баласын мектепке кайсы мектеп тандайбыз деп деле жазышат. Анан кайсы китепти окутам деп делечи. Анан мен ошондо анан сездим да, диагнозду мага Лондондо мектепте мугалимдер айтышты. Чоң бир деңизге эле алып барып, океанга алып барып, өзүмдү мындай таштап салгандай болгом да. Анан жолдошума айтсам, жолдошум ишенбей, айта берет булар деп. Менин уулум ошол өзгөчөлүгү менен бул коомго, бул жашоого, бул адамдарга, айланасындагы адамдарга керек экен.